Өз курагынан 5 жашка эрте чоңоюп бараткан 2 жашар Раянага операция жасалды. Бөйрөгүндө шишиктен жабыркаган кыздын денесинин кээ бир жерлерине түктөр чыгып, үнү жооноруп, келбети да эркек баланыкына окшоп бараткан. Тездик менен өсүп жаткан кыздын бөйрөгүнөн дарыгерлер шишик табышып, операция жасашты. Раянанын акыбалы жакшы. Азыркы учурда дарыгерлер эс алдыруучу дары берип уктатып коюшкан. 2-3 күндөн кийин бул реанимациядан онкология бөлүмүнө которулат. Бөйрөк үстүндөгү без адамдын организмине зат алмашуу, жыныстык жетилүү сыяктуу бир катар процесстерди жөнгө салуучу гормондорду иштеп чыгат. Ал жерде шишик пайда болгондо анын иштөөсү бузулуп, организм өзүн өзү башкара албай калат. Өтө редкий случай, бул өтө редкая болезнь деди. Ошо анан кийин ал оору, бул надпочечниктеги опухоль баланын боюн өстүрбөй коет экен, албай койсокчу, биз сурадык да албай койсокчу депчи. Буну алдырасыңар деди. Кыргызстанда мындай дарт менен акыркы 10 жылда 6 гана бала ооруган. Алардын ичинде Раяна да бар. Феохроматома же болбосо жөн сөзү менен айтканда бөйрөктүн үстүндөгү безден чыккан шишик оорулар балдардын онкологиясында сейрек кездешет. Бир жылда ушул ооруду ашып түшкөндө 2 кишини жасап калып атабыз операциясын. Негизи бул оору бөйрөктүн үстүндө да пайда болушу мүмкүн, уйку безинин астында да пайда болушу мүмкүн, бөйрөктүн астында да ар түрлүү жерден чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан хирург операция барып атканда кандай кыйынчылыктар болоорун айта албайт. Дарыгерлердин айтуусунда мындай оорулардын басымдуу бөлүгү түштүк жеркесинен кезигет. Бул дарттын келип чыгышын изилдеген окумуштуулардагы дээрлик жокко эсе. Бөйрөк үстүндөгү бездеги шишик оорусу тууралуу келечекте медицинанын жасай турган жумушу дагы бир топ. Назира Абдиева, Рахат Медетбеков, Интерньюз.